Бир да документти колго көрсөтпөйт. Мен адвокатсыз киришпейм азыр, мен адвокатка чалайын. Хотя бы документов что-то должно быть, что ты... Следственная служба МВД исследуется. 23 октябрдын таңында бир топ саясатчы жана жарандык активисттердин тынчы кетти. Тагыраагы анда оппозициялык саясатчы жарандык активисттердин үйүн милиция тинтүүгө алып жатканын көрүүгө болот. Бул учурда биринин артынан экинчиси суракка чакырылып, 21-ин кармап кетишкен. Кемпироват кыргыздыкы калыш керек. Tülüğün akzordan mı? Zecezin demiş. 22 октябрда Равшан Жээнбеков саясатчылар, саясий уюмдар, активисттер, саясий кыймылдар Кемпироватты коргоо комитетин түзүшкөнүн маалымдаган. Активист саясатчылардын кармалышына да дал ушул түзүлгөн комитеттин байланышы бар экени айтылууда. Ички иштер министрлиги бул окуя боюнча билдирүү таратып, кармалгандарга массалык башаламандыктарды уюштурууга даярдануу беренеси менен кылмыш иши козголгонун билдиришкен. Ал эми саясатчы активисттер муну куугунтук катары сыпатташууда. Садыр Нуркожоевич, мындай камактар менен кысым басым менен маселени чече албайсыз. Баарын камап бүтө албайсыз. Кемпироват кыргыздыкы кылат. Сиз айткандай, сиз каалагандай боло бербейт. 99% кыргыз колдоп атат дейсиз. Тескерисинче колдооңуздан айрылып каласыз. Биз сизге душман эмеспиз. Чындыкты айтып, аталарыбыз мурастап калган жерде биздики деп айткан адамдарды кызым калып атасыз. Эч кандай бийликти басып алуу, көңкөрүш кылып революция кылуу боюнча оюбуз дагы, ниетибиз да болгон эмес. Болбойт дагы. Мен булардын камагынан коркпойм деп дайым айтып келатам. Коркпойм. Кемпироватты коргоп аткандардын бардыгын камап атышат. Биз кечээ күнү Кемпироватты коргоо комитетин түзгөнбүз. Биз бардыгыбыз Кемпироватты коргошубуз керек. Ал биздин ата-бабаларыбыздан калган жер. Биз ал жерди эч кимге бербешибиз керек. Кимде ким Кемпироватты берет, алар кыргыз элинин саткынчылары жана чыккынчылары болот. Кармалгандардын 20-сы 48 саатка убактылуу кармоочу жайга киргизилип, бирөө 1 айга камалды. Ал эми журналист Канышай Мамыркулова Бишкек милициясына сурак берип чыккан. 23 октябрда Ички иштер министрлиги жалпы 21 саясатчы жана жарандык активистти кармаганы белгилүү болду. Алардын 20-сы 48 саатка Бишкектеги жана Чүйдөгү убактылуу кармоочу жайларга киргизилип, бири 1 айга камалды. Алар Талай Мадеминов, Эрлан Бекчороулу, Асия Сасыкбаева, Кеңешбек Дүйшөбаев, Рита Карарсартова, Атай Бейшенбек, Клара Соронкулова, Азимбек Бекназаров, Жеңишбек Молдохматов, Бектур Асанов, Нурлан Асанбаев, Гүлнара Журабаева, Равшан Жээнбеков, Улукбек Маматаев, Перзат Суранова, Чыңгыз Капаров, Али Шабдануулу, Талант Эшалиев, Айданбек Ахматов, Айбек Бусурманкулов, саясатчы Канат Исаев 1 айга УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Бул окуядан кийин Жогорку кеңештин депутаттары Жанар Акаев, Тазабек Икрамов, Исхак Масалиев, Мирлан Самыйкожо, Дастан Бекешевтор пикирлерин билдирип, саясатчы активисттердин үйүн тинтип кармаганын сындап чыгышты. Түрмө менен коркутуп камайбыз деген бул өтө чоң жаңылыш пикир. Буга чейинки бийликтердин кетирген эң чоң катасын азыр дагы кайталанып атканы тилекке каршы абдан өкүнүчтүү. Ошондуктан урматтуу өлкө жетекчилиги, милиция Кыргызстанда адамдардын баарын камап коркутуп, оозун жаап коюу таптакыр мүмкүн эмес. Биз буга бир топ жолу ынанганбыз. Ошондуктан активисттерди тез аранын ичинде кое беришиңер керек. Саясатчы Ырыскелди Мумбеков, Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текабаев пикирлерин билдиришти. Алар кармалгандарды үй камагына чыгарып, ишти ар тараптуу тергөөгө чакырды. Мен коркутуу, үркүтүү, кармоо, камоо, зордо туура эмес жол деп эсептейм. Бул жакшылык алып барбайт. Бул туңгуй калып барат. Муну биздин акыркы 30 жылдык тарыхыбыз көргөздү. Мен Кыргызстанда акыл эс, үстөмдүк кылат деп ишенгим келет. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов бул кармоолордон кийин элди бийлик жетекчилеринин чечимдерин колдоого чакырып, тергөөнүн жыйынтыгын күтүү керек дейт. Ошондой эле президент парламент мыйзамдуу иш алып барып жатканын белгиледи. Биз бардыгыбыз азыркы учурда мен суранам, азыр ишеним көрсөтүшүбүз керек.
элдин кызыкчылыгында, мамлекеттин кызыкчылыгында мына эбегейсиз чоң иштер жүргүзүлүп атканын баардыгыңыздар көрүп атасыздар. Жанагындай бир башаламандыкка, тартипсиздикке чакыргандарды ээрчибегиле, ишенбегиле. Мына мен ошолордун арасынан көрүп, кечээ күнү да шылдындадым ал кишини. Кече кармалгандарга боштондук. Активисттерге боштондук. Бишкекте саясатчылардын жана активисттердин камакка алынышына байланыштуу Ош шаарында да нааразычылык акциясы өттү. Анда чогулгандар ар бир жаран эркин ой жүгүртүүгө, оюн билдирүүгө укуктуу экенин айтышып, бул көрүнүштү саясий куугунтук деп аташты. Заягүл Болот кызы, Азам Бузреков, Бейтарап.